Кезектегі біздің спикерimiz бұл білесіңер, интернетте абдан белгілі Урмат Насықолов деген бұл сергек жашоо образын дайыма пропаганда қылып, жаштарды, барлық қырғызстандықтарды спортқа, дене сақ жашоо образын пропагандалауға дайыма ушул үгіт қылып берет. Анда сөзді біз Урмат Насықолов қарайбыз. Урмат Насықолов 29 жашта, коомдук активист. Тунус коомдук уюмунун негиздөөчүсү. Урмат Насықолов 2 жыл коомдук телерадио каналда Тунус теледолбоорун көрүүчүлөргө тартуулаган. Урмат 2016 жылдан тартып күз деми, жаз деми, жүйгүлүктөр марафондорун өткөрүп келатат. Марафонго алгачкы жылы 350 күрү катышса, быйыл катышуучулардын саны 2000ге жетет. Ал ушул тапта Бишкектеги Чеч фитнес клубу жетектейт. Ал эми ал негиздеген Тунус коомдук уюму жаштарды дене сак жашоо менен ийгиликке жетүүгө, мекендин керегине жараган инсан катары калыптанышына оңой үн салып кошуп келет. Урмат Насықолов саламат эл, күчтүү мамлекет урааны алдында эмгектенет. Арыбаңыздар, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Урмат Насықолов менин атым. Бүгүнкү тема бул биздин өкмөткө, биздин парламентке болгон сунуштар спорт жана дене сак жашоо образы аркылуу реалдуу өлкөбүздү кандай өнүктүрсөк болот. Табият негизи адамды мындай кыймыл аракеттене турган жан кылып жаратса дагы, бүгүн техникалык жетишкендиктер, экологиялык бир шарттар бир өзгөчө олуттуу өзгөрүүлөрдү киргизип жатат да биздин жашообузга. Өзүңөр көрүп жатасыңар, абанын сапаты бузулуп жатат. Анан эгерде биздин кыргызстандыктардын ден соолугун бир адам деп мисал келтирсек, анда бир мондай мисал болот да. Бул адам орто эсеп менен 28 жашта экен. Болуп толуп турса дагы ички органдары бүт ооруларга басырылган, салмагы өтө көп, тамеки чеккен, арак ичкен бир адам болуп чыгат экен да. Анан биздин генофонд, биздин мамлекетибиздин келечеги бир коркунучта десек болот. Анткени бүгүнкү учурда кыргызстандыктардын ден соолугу абдан начарлап кетти. Буга далилдер бар. Мисалы, алыс деле барбай койсок болот. Өзүңөр билгендей, больницалар азыр толуп турат, көп оорулар жашарып кетти. Жылына 35 миңден адам бизде көз жумат экен. Алардын 90% болсо инфекциялык эмес оорулар экен да. Булар болсо жүрөк оорулары, ички органдардын жана өпкө, ошондой эле боор, азыр рак көбөйүп жатат. Ошондуктан аз кыймылдайбыз, тура эмес тамактанабыз, спорт менен машыкпайбыз. Ошондуктан ушундай бир абалга келип жатабыз да. Мындай бир маалымат бар экен, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча Кыргызстанда 26% адам тамеки чегишет экен. Ар бир 4-чү кыргызстандык десек болот. Ар бир 10-чу кыргызстандык же 11% адам алкоголдук же спирттик ичимдиктерди ичет экен да. Бул болсо калктын дээрлик бир 97% мындай активдүү жашоо образы менен жашабай, диванда отуруп, өзүнүн салмагына контролдобой жүргөнүн бир маалыматтар бар экен да. Ошол эле уюмдун маалыматы боюнча Кыргызстанда жашоонун орточо узактыгы 70 гана жашты түзөт экен. Биз ойлойбуз, аябай көп жашайбыз. Бирок алдыңкы өлкөлөр бүгүн 82-84 жашка жетсе, биздики 70ке чейин эле экен да, орто эсеп менен. Алардын ичинде эркектер өзгөчө бир мааниге, анткени пенсияга жетпей 65 жашында көз жумуп жашат да. Дүйнөлүк рейтинг бар экен, саламаттык сактоо боюнча 190 өлкөнүн арасында 111 позицияда турат экенбиз бүгүнкү күндө. Жана ошондой эле бул оорулардын кесепети кандай эмнеден келип чыгат десе, өзүңөр билесиңер, бул дене сак жашоо образын жүргүзбөгөндүктөн, жана мен айтып кеткендей, жана менин коллегаларым айткандай, экологиянын бузулгандыктан болуп жатат да. Бул маалымат бир актуалдуу бир суроону туудурат. Биздин генофонд каякка баратат? Биздин өлкөбүздөгү калкыбыз калабы келечекте ушинтип өтүп кетебизби, жоголуп кетебизби деген реалдуу бир суроолор турат да бүгүнкү күндө.
Анткени бүгүнкү биздин мамлекеттин, бүгүнкү биздин келечектин түздөн түз бул биздин саламаттык жана дени сак жашоо образга байланыштуу. Бирок биз бул жөн эле суроолорду койгонго келген жокпуз. Бүгүн биз реалдуу бир сунуштар менен келдик. Биринчиден, Дени сак Кыргызстан 2025 деген улуттук программаны жүргүзсөк болот. Бул программанын алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин алдында атайын бир спортту өнүктүрүү боюнча кеңешин түзүүгө сунуштайм. Өлкөбүздүн бардык аймактарында массалык бир спорттук иш-чараларды уюштурсак болот. Инвесторлорду спортту өнүктүрүүгө тартууга бүгүн мүмкүнчүлүктөр бар. Бардык аймактарда спорт менен машыгууга жеткиликтүү шарттарды түзүү жана спорт менен дене тарбияны күндөлүк жашоодогу зарылдыкка айландырууга бардык аракеттерди кылсак болот. Буга канткенде жете алабыз. Бир сунуштарды киргизсең, негизи азыр бюджет тартыш, анан акча жок, анан каражатты караштырыш керек деген суроолор, жооптор бар да. Бирок бул суроого биз сурап көрсөк, бүгүн спорттун өнүгүшүнө салым кошкон жана спорттук иш-чараларга колдоо көрсөткөн ишканаларга, уюмдарга жагынан жеңилдиктерди көрсөтсөк, алар өздөрү биринчи болуп келет. Экинчиден, тамеки жана алка продукциясын өндүргөн компанияларды сөзсүз түрдө бир финансалык атайын бир төлөмдөрдү чогултууга милдеттенсек болот да. Анткени алдыңкы өлкөлөрдү карасак, ошол эле бир ай мурун Америка барып келдим. Тамекинин баасы $15-20 да. Алкоголдун баасы да аябай кымбат. Эмнеге кымбат десек, булар аябай налогту, акциздерди аябай өдө төлөшөт. Ошондуктан спортко дагы бир бөлүгү кетет дейт да. Бүгүн карап көрсөк, эми тамекинин баасы бир нандын баасына барабар болуп калды да. Пиванын баасы, же сыра деп коебуз, анын баасы сүттөн дагы арзан болуп кетти. Активдүү жашоо образын модага кантип айлантсак болот? Эң биринчиден, бул массалык маалымат каражаттары жана интернет аркылуу спортту жана саламат жашоону активдүү пропагандалоо. Өлкөнүн бардык аймактарында жөө жана вело жарыштарды өткөрсөк болот. Буга көп деле каражат кереги жок. Атайын ден соолук күндөрүн жана жумалыктарын жарыялап уюштурсак болот. Калктын саламаттыгын жакшыртууга багытталган стратегиялык негиз катары мамиле кылып, бул иш-чараларды башында мамлекет башчылары жеке үлгүлөрү менен аракеттениш керек да. Анткени жакында Стамбулда марафонго катыштым, аякта мэр баш болуп, депутаттар чуркап өздөрү колдоп жатышат да ошо марафондорду, спорттук иш-чараларды. Анан бүгүн да биз күтөбүз, өлкөбүздүн башчылары ушу биздин марафондорго катышат, чуркашат биз менен чогуу, бизге жакшы үлгү болуп берет деген үмүттөбүз да. Бирок биз билебиз, жакында өзүбүз күздө эмей марафон өткөрдүк. Ага 2000ден ашык адам катышты. Канат Маратович өзү баш болуп катышып кетти да. Ага ыраазычылык этебиз. Дүйнөлүк тажрыйбадан алсак болот, алыс эле барбайлык. Жакында Америкага барып спорт эмнеге мынча өнүккөн, эмнеге ар кайсы жерде стадиондор бар, эмнеге адамдар мынча көп чуркашат десе, 70-жылдары биздикине окшогон абал болуптур да. Бюджет тартыш, адамдардын ден соолугу аябай начарлап кеткен, саламаттык сактоого кеткен бюджет, коргоого кеткен бюджеттен 3 эсе көбөйүп кеттир да. Анан Джимми Картер деген президент болгон, өзүңөр билесиңер, 39-чы президент. Бул атайын кеңеш түзүп, ошо активисттерди чогултуп, массалык маалымат каражаттарын чогултуп, ошондой бир поручение берипти да. Достор, мындай улантсак болбойт. Өлкөбүздүн абалы начар, адамдарыбыз аябай семирип кетти, салмагы көп, арак ичишет, тамеки тартышат, келгиле бул абалды оңдойлу депчи. Ошондо атайын программа түзүлгөн, улуттук программа. Дени сак жашоо образы боюнча изилдеп көрсө, эң жеткиликтүү жана эң пайдалуу болуп бул жүгүрүүнү тааптыр да. Анан булардын стратегиясы боюнча максимальный эффект за минимальные средства деп бул программаны жүргүзгөн. 70-жылдары бул программа аткарылып келип, бүгүнкү күндө ар бир 8-чи американец чуркайт экен да. Өзүңөр билесиңер, Чикагский марафон деген бар, Нью-Йоркский марафон деген бар. Ал жерде 50 000, 60 000 адамдар катышат. Бүгүн биз деле аракет кылып жатабыз.
Кудай деп буйруса, ал санга жетпесек да бир 10 миң, 20 миң адам топтосок болот. Алыска барбай эле коелук, могу Алматыда өтүп жаткан марафондо 15 миң, 20 миң адам катышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө реалдуу ушул биздин сунуштарыбыз угулат деп эсептейбиз. Биринчиден чакырууңуздарга рахмат. Бүгүнкү жаштардын добушу угулуш керек. Анан биз өзүбүздүн салымыбызды кошконго даярбыз. Рахмат. Чоң рахмат, урмат сизге.